Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam gireringizler. Эгер эфир башталды деп сурап калса, кыздар чатка жазып коесуздар, башталды деп. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Мен да кубанычтамын сиздерге. Кире бериңиздер четинен. Бардыңыздар эле кошулдуңуздар окшойт. Wa alaikum salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wa alaikum salam. Biz da кубанычтабыз. Ооба, бири-бириңиздер менен тааныша бериңиздер. Буюрса эми жүзүңүздөрдү да көрөбүз иншалла. Алдыда сиздер менен буюрса чогуу 2 ай чогуу болобуз. Аллах насип кылса, мүмкүн андан да көп болобуз, иншалла. Себеби бизде продолжающий да башка курстарыбыз бар да. Анан сиздердин деңгээлиңиздер жогорулаган сайын иншалла өйдө башка курстарга иншалла кирип кете бересиздер. Ва алейкум салам. Амин ажмаин. Ооба, жакшы дуаларыңыздарды бул жерге да жазып койсоңуздар жакшы болот. Пайдалуу илим берсин дейт, Аллахым. Амин ажмаин. Кире бериңиздер. Негизинен бардыгыбыз 50дөй адам экен да. Сиздерге азыр бул эфирде Ясина курсу боюнча айтып өтөм, шарттары боюнча, талаптары боюнча, кандай окуйсуздар, бул жерде кантип сабак аласыздар, кантип тапшырасыздар, устаздар тууралуу айтып өтөм, иншалла. Ва алейкум салам. Ошого кире бериңиздер. Бардыңыздар, кош келиңиздер ушу улуу илим жолуна. Эми ушу илим жолуңуздарды Аллах Таалам байсалдуу кылсын. Бардыңыздар ушу жакшы ниет менен ушу жерге илим алайын, жогорулатайын. Мындайча айтканда, сиздер азыр өзүңүздөрдү бир эле бул дүйнөнү ойлобостон, эки дүйнөнү, кийинки дүйнөнү да ойлоп, бул жерге келип отурасыздар, То есть араб тилин, мындайча айтканда, бул араб тили болуп атпайбы? Араб тили эмнеден башталат? Ошол арабча тамганы баштоо менен. Бул араб тамгасы, бул нур экен. Бул жөн эле англис тамга эмес, же болбосо биздин кыргызча тамгалар, же орусча тамгалар, латын тамгалар эмес экен. Бул араб тилине Аллах Таала өзгөчө бир нур берген экен. Себеби биздин улуу Кураныбыз, Аллах Тааланын сөзү ушул улуу тилде, араб тилинде берилген экен. Бул тилди, бунун ар бир үйрөнгөн тамгалары үчүн биз сооп алат экенбиз ошон үчүн. Бул бизге иншалла нур болуп берет экен. Биздин кабырыбызда дагы, кыямат күнү дагы биздин даражабызды көтөрүүчү тил экен. Мындайча айтканда, бул жөн тил эмес экен. Эми бул жерге ушул улуу тилди, ушул тамгаларды сиздер Алла ыраазычылыгы үчүн деп келип отурасыздар. Мисал айта кетсем, сиздер азыр мындайча айтканда долгосрочный жашооңуздарды ойлоп келип аткан айымдарсыздар. Жөн эле келип окуп калайын эмес, себеби бул жөн эле курс эмес экен, бул улуу илим экен. Мисалы, эгер сиздер азыр бул жерде кээ бирки кыздарыбыз мисалы түшүнбөй эле мейли окуп көрөйүнчү, оңой экен, жеңил экен деп келип алышы мүмкүн. Кээ бирөөбүз чындап эле бул тилдин улуулугун, бул
жолдун улуулугун, бул илимдин улуулугун түшүнгөндүктөн келип аткан айымдар. Көбүнчөбүз түшүнүп турабыз, көбүнчөбүз жөн эле үйрөнүп көрөйүнчү деп эле келип алгандар. Бирок иншаллах сиздерге ошого ушунчалык улуулугун айтып атам. Караңыздар, негизи эле бул мусулмандар башка адамдардан айырмаланып, караңыздар, башка адамдардан айырмаланып, берки дүйнөнү, мындайча айтканда, өлүмдөн кийинки жашоону дагы ойлоп, бул жерге азыр келип отурасыздар. Аллах Таала сиздерди сүйүп каалады, ошон үчүн бул жерге келип отурасыздар. Ал эми мисалы мусулман эмес адамдарды айта турган болсок, алар мисалы азыркы жашоо менен, азыркы жыргалчылык менен гана жашашы мүмкүн. Мындайча айтканда, Аллах Таала бизге нафсты берген. Ошол нафсыбыз менен мусулман эмес адам бул эле дүйнөнү ойлойт экен. Бул эле дүйнөдө жакшы үй салса, жакшы там салса, бала чакасын жакшы бир деңгээлде окутсам, бул дүйнөдө мындайча айтканда жакшы бир жашоодо жашасам дейт. Бирок биздин улуу динибизде эң акыйкат бул биз өлгөндөн кийин, эң акыйкат бул бейиште, эң акыйкат жашоо бул жашоодон кийинки жашоо экен. Бардыгыбыз мисалы көрбөсөк да, бирок биз буга чын дилибиз менен ишенебиз. Аллах Таала бар экенине ишенебиз, периштелерге ишенебиз, кыямат күнгө ишенебиз, кабыр деген бар экенине ишенебиз. Жана кабырда биздин амалыбызга жараша же жыргалчылык болот, же болбосо азап болот экенине ишенебиз. Периштелер бар экенине ишенебиз, кыямат күнүндө сурак болот экенине ишенебиз. Ошондой эле адамдын амалына жараша тозокко же бейишке кирет экенине да ишенебиз. Ошол нерсеге ишенип атканына ишенип, азыр сиздер мындайча айтканда бул эле дүйнөнүн жыргалчылыгы менен жашап калыш эмес, Алла ыраазычылыгы үчүн ахиретимди да ойлоп атам, ахиретим үчүн да бир сооп алып калайын, ахиретим үчүн да бир нерсе чогултуп алайын. Мындайча айтканда, бул дүйнөдө эле үйдү салып, балалуу болуп, көп балалуу болуп, бул дүйнөдө эле жыргап калуу эмес, биздин максатыбыз бул Аллахтын ыраазылыгын таап, ахиретибизге дагы чогултуу. Мындайча айтканда, азыр сиздер улуу Курани Керимди ушунчалык бул улуу жолго түштүңүздөр. Иншалла, сиздер азыр ниетиңиздерде бардыгыңыздар жөн эле тил үйрөнүш керек эмес. Сиздердин максатыңыздар азыр улуу Курани Керимди окуп калуу, Куранды окуп Аллахтын ыраазылыгын табуу болуп атат. Мындайча айтканда, бул Куран биз элестете албайт экенбиз, канчалык деңгээлде бизге жардам берет. Пайгамбарыбыздын көптөгөн хадистеринде айтылган, бул канчалык деңгээлде бул Куран бизге кабырда нур болуп берет, кабырда бизге шерик болуп берет, кабырда бизге баягы коркунучтуу, мисалы периште келсе, бизге коргоочу болуп берет, защитник деп коет, коргоочу болуп бизди коргойт. Жана кыямат күнү тирилгенде, баягы адам алсыз болуп, ушундай баягы коркунучтуу кыяматта тирилгенде, Куран дагы биздин жаныбызга келет экен. Биз тааныбайт экенбиз. Анан ал бизге жардам бергени келет экен. Көрдүңүздөрбү? Мен Куранмын, мен сенин окуган Куранмын деп адам келбетинде жашынакай болуп келет экен, дагы заступник, бизге болушуучу катары болуп келет экен. Көрдүңүздөрбү? Болушуучу. Курандын улуулугу ушунчалык көп айтылат, баарын айтпайм, бирок сиздерге мына бираздан айтып өтөйүн. Сиздер мындай кичине болсо дагы түшүнүк алуу үчүн. Куран дейт, кыямат күнү канча деген, мисалы эгер сиздер ниет кылып, бул жерде апалар, эжелер, кыздар, бардыгыңыздар эле ушул канча биз жашабайлы, Аллах алам, бирок ошончо жашообузда канчалык көп окусак, ошол Куран, эгерде адам толугу менен ошол Куранды жаттап бүткөн болсо, ушунчалык шапаатчы, ал заступник, болушуучу болот экен да биз үчүн. Ушунчалык болушуучу болот экен. Жада калса өзүнүн туугандарына дагы, жада калса тозокко кире турган 10 адамды дагы, карагыла, тозокко кире турган 10 адамды дагы ошол Куран жаттаган бир кыз же бала үчүн
калган туугандары 10 тууганын дагы алып чыга алат экен бейишке, көрдүңүздөрбү? Ата энесине таажы кийгизилет, көрдүңүздөрбү? Ошол себептен өзүңүздөр жаттаңыздар иншалла. Өзүңүздөрдүн балдарыңыздарга үйрөтүңүздөр. Себеби бул Куран улуу шапаатчы экен бизге. Жана биз канча аят жаттаган болсок, канча сүрө жаттаган болсок, ошончолук биздин бейиште даражабызды көтөрүүчү болот экен. Көрдүңүздөрбү? Акырында Аллах Таала ошол Куран жаттаган адамга айтат экен: мейли бир сүрө билиңиз, мейли Курандын жарымына чейин жаттаңыз, мейли толугу менен жаттаңыз, бирок ошол окуу дейт экен. Анан канча аят билсеңиздер, канча сүрө билсеңиздер, ошончону окуп кете берет экенсиз. Бул дүйнөдө кандай окусаңыз деп келет хадисте. Сулуу окусаңыз, бул дүйнөдө ошондой эле кыямат күнүндө сулуу окуйт экенсиздер. Эгер бул дүйнөдө кандай окусаңыз, ошондой окуп, ал жактан дагы анан окуу жана көтөрүлөт экен. Анан адам ар бир аятты окуган сайын көтөрүлүп кете берет экен. Анан кайсы жерден уже жатка билгени токтосо, ошол жер, ошол даража, ошол адамдын бейиштеги даражасы болот экен. Көрдүңүздөр, бейиштеги даражасы болот экен. Ошол себептен канчалык биздин даражабыз бийик болсун десек, ошончолук биз ушу улуу Куран Керимди жаныбызда алышыбыз керек экен. Ушул улуу Куран Керимди канчалык көрдүңүздөр, даже Куранды сиздер окуганды билбесеңиздер эле, бирок ошол Куранды кармап коюу, ошону сүйүү менен ачып, даратыңыздар менен ачып кароо, мына ушун үчүн да сооп аласыздар. Ал эми сиздер ушу ар бир тамгасын эми үйрөнүп баштайсыздар да, иншалла 2 айдан кийин Куранга түшүп каласыздар. Ошол ар бир тамгасын окуганда сиздер бир тамгасына 10дон сооп аласыздар. Ал эми ихласыңыздарга жараша жума күндөрү же башка дагы сооп эселене турган күндөрү 700 эсеге чейин эселенип берет ар бир тамга. Көрдүңүздөрбү? Иншаллах, ошол себептен кичине болсо дагы Куран боюнча кичине болсо да азыр маалымат алдыңыздар. Мындайча айтканда, сиздер улуу жолго түшкөнүңүздөрдү Аллах Таала, караңыздар, бул жердеги азыр 50 кыз жазылды. 50 кызды Аллах Таалам тандап келип, анан бул жерге жазылып атат. Себеби Куранга окуйм деп жазылгандар көп, өтө көп. Бирок баары эле акчасын төлөп келе алган жок. Кээ бирөө даже уже мына эми башталат дегенде мүмкүн ойлонуп, кой мен жазылайын, кой мен окуйын дедиңиздер. Бирок бул жолго Аллах Таала сиздерди тандап келди. Карасаңыздар, мындай хадис бар го. Эгер биз Аллах Таалага бир алакан мынчалык жакындасак, Аллах Таала бир чыканак жакындайт. Бир чыканак биз жакындасак, Аллах Таала бир кулач жакындайт. Эгер биз Аллах Таалага басып келсек, Аллах Таала бизге чукап келет. Демек, сиздер буга чейин бир жакшы амал кылдыңыздар, аны өзүңүздөр билесиздер, аны Аллах билет. Аллах алем, мен билбейм кандай жакшы амал кылдыңыздар, бирок Аллах Таала ошол амалыңыздар үчүн сизди сүйдү. Аллах Таала сизге жакшы жолду көрсөттү дагы, ушу жерге эмнегедир сиздер илим алганга келип калдыңыздар. Себеби бардык эле туруп эле жөнөн эле кааласам окудум, кааласам окубадым болбойт экен. Бул сиздерди Аллах Таала тандады, анан келдиңиздер. Эми карасаңыздар, Аллах Таала бизге ошондой эле эрк берди. Мындайча айтканда, тандоо берди. Бизге нафс дегенди берди. Бир эле моментте адам биз эмне үчүн өзүбүздү биз деп айтабыз, а мен дебейбиз. Себеби бизде бир эле моментте жаныбыз бар, денебиз бар, нафсыбыз бар, акылыбыз бар. Ошол 4 нерсе чогулган үчүн биз өзүбүздү биз дейбиз. Көрдүңүздөрбү? Көп нерсе чогулган. Денебиз бул дүйнөнүн эле денеси бул. Биз бул дүйнөдөн өткөндөн кийин болду, бул дене бул дүйнөдө эле калат. Биздин жаныбыз кетет. Жаныбыз кыямат күнү бейиште башкача денени кийет, башкача болобуз. Мынакей. Көрдүңүздөр, эми караңыздар, ошол үчүн бу жерде биз деп атабыз, ушуну айта кетейин. Эми караңыздар, Аллах Таала бизге нафсты берди, мындайча айтканда, нафсты берди, ошондой эле бизге акылды берди. Мындайча айтканда, биз өзүбүз барды кечиресиздер.
мен көрүнүп атамбы? Бул жерге жазып коюңуздарчы. Ва алейкум ассалам. Менин үнүм угулуп атат, Жакшы. Демек, көрдүңүздөр, демек Аллах Таала бизге эрк берип койду. Бизге тандоону биз кааласак азыр бул эфирге катышсак болот, кааласак катышпай койсок болот. Мисалы, эч ким силерди зордобойт, мажбурлабайт. Мындайча айтканда, биз күндө улам сайын, саат сайын, мүнөт сайын өзүбүз тандаган нерсени кылабыз. Кааласак мына, кааласаңар кофе ичсеңер болот, кааласаңар суу ичсеңер болот, кааласаңар чай ичсеңер болот, мисалы. Каалаган тамагыңарды алып жесеңер болот. Кааласаңар илим алсаңар болот, кааласаңар албай койсоңор болот. Кааласаңар жазсаң, мындайча айтканда, кааласаңар Инстаграмда бир кереги жок видеолорду көрсөңүздөр болот, кааласаңар ушул эле Инстаграмды пайдалуу жакта илим алсаңыздар болот. Мындайча айтканда, Аллах Таала бизге акылды берди, ошол эле учурда бизге каалоону берип койду. Кааласаң, мына бейишке кирүүчү нерселерди кыл, бейишке кириш үчүн сен мону кылышың керек, Кааласаң, мына тозок дагы бар. Тозокко кириш үчүн мынаны кылыш керек. Көрдүңүздөрбү? Мындайча айтканда, эмне үчүн акылды берди? Ошол адамга эрк берди. Анан акылды берип койду. Биз мындайча айтканда өзүбүз тандайбыз. Кайсы жака басышты, кайсы нерсени алышты, кайсы илимди алышты. Хидаят берүүчү Аллах Таала дейбиз. Эми азыр сиздерге муну айтып атканымдын себебим, сиздерге Аллах Таала хидаят берди азыр. Аллах Таала сизди бир амалыңызга сүйдү. Аллах Таала каалады, ушул илим алуу жолуна азыр түшүрүп койду сиздерди. Хидаят берди. Эми Аллах Таала ушул 2 айды жакшылап окуп бүтүш үчүн, мыкты деңгээлде окуп бүтүш үчүн, сабактардын баардыгын жакшы аткарыш үчүн, группалаштарыңардан артта калып калбаш үчүн, сабактарды мыкты деңгээлде окуп чыгыш үчүн, бул эми сиздердин азыр Аллах Таала берген акылыңыздар аркылуу өзүңүздөр эми тандайсыздар. Себеби деген, 50 кыз жазылып атат, 50-нүн арасынан 5 кыз, же 2 кыз, же 3 кыз окуй албай калышы мүмкүн. Себептери жөнөкөй эле. Ал мүмкүн жалкоолук кылды, Ар ким ар кандай, мисалы, өзүнүн эмелерин айтат. Отмазка деп коебузга, мындайча айтканда, ал үчүн аябай бир причинаны айтып окуй албай калдым дегендер болот. Мен азыр сиздерге эскертип атам. Ошол нерсе бул адамдын өзүнүн тандоосунан келип чыгып атат. Карасаңыздар, жумушуман бошобой калдым, дагы бир жака барып калдым, тынбай 1 айдан бери той өткөзүп атам, ошон үчүн бошобой калдым дегендер болуп калат, мисалы айтып атам. Мисал айтып атам, көрдүңүздөрбү? Себеби бул жашоодо болуп аткан нерсе үчүн азыр сиздерге эскертким келип атат. Ошентип, ушул 50-нүн бардыгынан кээ бирки кыздарыбыз ошентип 2 болобу, 3 болобу, 5 болобу ушинтип калып калат. Бул караңыздар, азыр сиздер түшүнүшүңүздөр керек. Аллах Таала сиздерге улуу жолду берип атат. Эми ошо улуу жолду сиздердин азыр тандооңор болот. Ошону эң мыкты деңгээлде алып кетеминби? Же болбосо, мисалы, сабак берилип атканда, караңыздар, азыр шарттарын айтып берем да. Ошондо сиздер күндө эми сабакта болосуздар. Күндө сабак окуйсуздар. Күндө анан тандоонун үстүндө болосуздар да. Мисалы жөнөкөйдө айтсам, Инстаграмдан азыр артисттердин эмне кылып атканын көрсөмбү? Азыр бул эмне кылып атат экен? Азыр стористен кечке эле Инстаграмда отургандар көп. 1 сааттап, 2 сааттап отургандар көп, себеби башка бирөөнүн жашоосун көрүп отурат, кызыктуу болуп атат, эмнени чыгарды экен, каяка барып келди экен деп, ошол Инстаграмда азыр көрсөмбү, же болбосо азыр сабакты окусамбы деп. Эми карабайсыңарбы? Адамда нафс деген бар да. Аллах Таала нафсты берген. Анан ошол учурда
шайтан деген да бар, кан менен жүрөт деп коет. Шайтан жаныбызда бар. Ал не кылат? Ал күнөөлүү эмес, караңыздар. Ал сиздерди келип жөн эле кулагыңыздарга мындай ой берип коет сиздергечи. Азыр кичине бир 5 мүнөттөй эле Инстаграмды көр. Кел кичине жатып турабыз. Кел бир 5 мүнөттөй эле, бир 5 мүнөттөй кирип эле Инстаграмга кирип эле чыгабыз, Фейсбукка кирип эле чыгабыз, же бир Ютубка кирип эле чыгабыз. 5 мүнөт эле, же 10 мүнөт эле деп киресиңер. Анан ошентип шайтан шыбырап коет да. Анан сиздер нафсыңыздар тандайт. Азыр сабакты аткарсамбы, же Инстаграмдан 5 эле мүнөткө кирип чыгайынчы, бат эле кирип чыгам да, 5 мүнөт эчтеке эмес го эми. Кичине эс алып алайын да депчи. Ошентип киресиздер да, ал жакта анан кызыктуу ар кайсы нерселерди көрүп отуруп, эмне болуп жарым саат, эмне болуп 1 саат өтүп кеткенин билбей каласыздар. Бул ошол эле сериал, бул ошол эле мүмкүн сейилдеп бир жерлерде кечке жүрсөңүздөр, бул ошол эле кечке подружкаңыз менен 1 сааттап, 2 сааттап, 3 сааттап сүйлөшүп отурсаңыздар. То есть мындайча айтканда бир эле нерсеге мисалы эмес, көп нерсе, ар кимди ар кандай нерсе азгырат. Сиздер ошол өзүңөрдүн азгыруучу нерсеңерди табышыңыздар керек. Мисалы кээ бирөөңөр мүмкүн айтып отурасыңар, мен таптакыр Инстаграмга кирбейм. Бирок сиздин өзүңүздүн азгыруучу башка нерсеңиз бар. Ошол ар кимдики өзүнүн азгыруучу нафсысы каалаган нерсеси бар. Эми ошол шайтан шыбыраган кезде ага азгырылып кетпестен өзүңүздөрдү контролго алышыңыздар керек. Ошол себептен Аллах Таала бизге акылды берген, өзүбүздү контролго алыш үчүн. Өзүңүздөрдү контролго алып, ушул илимди алам дедимби, аламын, окуйм дедимби, окуймун, ушуга убакыт коротомун. Сиздерге да бир совет берип кетким келет. Ушул нафсы менен жүрбөш үчүн адам өзүнө план түзүп алса жакшы экен. Өзүңүздөргө план коюп алыңыздар. Эртең менен баштап ушу кечинге чейин эмне кылам деген пландарды жазып алыңыздар. Уже эле бүгүн жатып атканда. Анан ошол планыңыз менен кеткенге аракет кылыңыз эртеси күнү. Эгер план жок болсо, ошондой шайтан азгырган бир нерселер, ойлор келсе, биз ошол ойлор менен кете беребиз. Аны шайтан айтты, анан азгырылдым деп аны күнөөлөй албайсыңар. Себеби шайтан бизге жөн эле ойду салып атат. Тандаган акылыбыз менен тандап чечим чыгарган бул өзүбүз болуп атабыз. Түшүнүңүздөрбү? Мына ушундай экен. Демек сиздер азыр ушул 2 айлык окууну мыкты деңгээлде окуп бүтөм деп тандаган бул сиздерсиздер. Ошону мыкты деңгээлде окуп бүтүш бул сиздердин эми канчалык деңгээлде сиздердин сила ойлаңар, канчалык өзүңөрдү башкара аласыңар, мына ошондон көз каранды болот. Ошол себептен ушуларды дагы айта кеттим. Өзүңүздөрдү бекем алыңыздар дагы, ниет коюңуздар. Ушул жакшы иште бири-бириңиздер менен жарышыңыздар. Пайгамбарыбыз айткан, жакшы иште бири-бириңер менен жарышкыла деп. Ошол себептен окууда бири-бириңиздер менен жарыш кыласыздар. Иншалла эң жакшы окуган кыздарга 2 группага бөлүнөсүздөр, 25-25тен. Ар бир группага 5-5тен 10 кызга кийинки тажвид курска 500 сом скидка болот. 10 кызга ошондо 2 группага бөлүнөсүңөр. Анан өзүңөрдү настройкалагыла. Настройкалаганды да унутпагыла. Өзүңүздөрдү настройкалагыла. Мисалы кандай? Настройкалаганда, настройка дегенде азыр мүмкүн телефонду түшүнүп атасыңар, телефонду сразу настройкалап туруп, анан колдонобуз да, туурабы? Телефонду жаңы алганда өзүбүзгө ылайыктуу кылып алып туруп, өзүбүзгө жаккан приложенияларды качать этип алып, анан өзүбүзгө ылайыктуу убакыт саатты коюп алып, Кыргызстанда болсоңуз Кыргызстандын саатын коюп алып туруп, анан жүрөсүздөр. Настройкалап алып, анан сиз үчүн бул телефон ыңгайлуу болот. Ошондой эле сиз өзүңүздү настройкалаңыз. Сиздер өзүңүздөрдү ниет кылдым, Аллах ыраазычылыгы үчүн ушул илим алганга, мен ушул илимди ар дайым аламын, эң мыкты деңгээлде окуган окуучу боломун деп өзүңүздөрдү ушул илим жолунан настройкалагыла. Себеби сиздер өзүңүздөр эмнеге ниет кылсаңыздар, Аллах Таала ошол ниетти берет. Эмнеге настройка кылсаңыздар, өзүңүздөр ошону сөзсүз аласыздар.
бул бактылуулукка деле тиешелүү. Бактылуу боло албай аткан аялдар өзүңүздөрдү бактылуулукка настройка кылыңыздар, сразу жашооңуздар өзгөрөт, бактылуу болуп баштайсыздар. Ал эми өзүн бактысыздыкка настройка кылып алган аялдар бактысыз жашоо улам эле проблемадан проблема келе берет. Бул бардык нерсеге тиешелүү. Ошол себептен эң мыкты деңгээлде иншалла окуп, эң мыкты деңгээлде ушул илимди алып, сооп алам. Себеби бул дүйнөдөгө эле эмес, себеби бул сооп эки дүйнөгө тең кетет. Көрдүңүздөрбү? Мындайча айтканда биз утуштабыз. Эгер башка, мисалы Аллахтын илими эмес, башка илимди алсак, мүмкүн ал бул дүйнөдө пайда берет. Жакшы. Ал эми бул илим сиздерге эки дүйнөдө рызкы берет. Аллах Таала бул дүйнөдө да сиздердин жолуңуздарды ачып берет. Бардык нерсени өзүңөр эмне каалап атсаңар ошол максаттарга жеткире берет. Себеби сиздер туура жолдо жүрөсүздөр. Ошондой эле сиздердин кийинки дүйнөңүздөргө да Аллах Таала даражаңыздарды көтөрө берет. Кабырдан дагы, кыямат күнү дагы Аллах Таала сиздерди иншалла көлөккөсүнө алат экен. Себеби сиз бул дүйнөдө Аллах ыраазычылыгы үчүн деп убакыт бөлгөн үчүн. Мына Аллах Таала бизге 24 саат убакытты берип атат. Эми ошонун ичинен биз жок дегенде күнүнө ушул илимге деп 1 саат убакыт бөлсөк, ошол биздин кыямат күндөгү соопчу боло берет экен. Көрдүңүздөрбү? Ал бат эле келип калат. Азыр алыстай элестетпешибиз керек. Себеби бат эле дегенибиз ар бир адам 100 жылдан жашабайт. Эң эле ошол көп жашаган ошол 100 жыл, ошо 100 жыл аралыгында эле жашайт. Көрдүңүздөрбү? Андан кийин болду. Анан кылымдап кабырда жашайт. Кыямат күн болгонго чейин. Ал эми бейиш тозок бул түбөлүктүү. Ошол себептен эң биринчи очеред биз ошол берки дүйнөнү ойлошубуз керек экен. Берки жашообузду ойлошубуз керек. Көрдүңүздөрбү? Бул эле жашоону эмес, эки дүйнөнү тең ойлошубуз керек экен. Бул эле дүйнөдөн эле жыргап жашоо эмес. Бул дүйнөдө үйүмдү жашынакай салып койдум, машинам бар, бала чакам жашынакай, курсагы ток, баары жакшы эмес. Бул эле дүйнөнү эле эмес, бул дүйнөнү да ойлошубуз керек экен. Бул дүйнөдөн дагы ошондой эле могул жерде кошулуп аткандардан дагы күйөөсү кыйнап эле кошуп койгондор болсо, мисалы мен бир байкап калдым. Көбүнчөсү, эл кыздын көбүнчөсү өздөрү каалап, мен окугум келип атат, мен окуйм иншалла деп кошулган кыздар аябай көп. Бирок кээрки кыздарды кайненеси мажбурлап, күйөөсү мажбурлап кошуп койгондор болсо, сүйүнүңүздөр сиздерде ошондой жаныңызда адамдар бар экенине. Ошол күйөөңүз сизге күйүп жаткан үчүн, ошол күйөөңүз сиздин ахиретиңизди ойлоп аткан үчүн, сиздин денеңизди, бул эле дүйнөнүн кызыкчылыгы менен кетип эмес, ахиретте да чогуу бололу, ахиретте дагы сооп алып, ошо чогуу бололу, чогуу бейишке кирели деп ойлоп аткан үчүн күйөөңүз ошого жаздырып атат. Ошого кайдыгер мамиле кылбашыбыз керек. Наоборот, биз сүйүнүшүбүз керек, жаныбызда бизге күйгөн кайнене, бизге күйгөн күйөө бар экенине. Күйбөй койсо, эгер баары бир болсо эмне кылат элек? Ошол себептен ал кыздар ошо кайненем кыйнап киргизип койду же күйөөм кыйнап киргизип койду деп башталганда эле кайдыгер мамиле кылып сабакты таштап окубай койбой эмес, ошол сиздер эң биринчиден өзүңүздөрдү ойлоңуздар. Эгер сиздердин денеңиздер күйөөңүз үчүн кымбат болуп атса, анда сиз өзүңүз үчүн эмнеге кымбат эмес бул дене? Анда сизге баары бирби? Ошол себептен өзүңүздөрдү эле ойлобоңуздар. Ошол сиздерди барктап баалап аткан кезинде ошону дагы биле жүрүңүздөр дегеним. Азыр сиздерге шарттары боюнча айта кетейин. Анан кийин өзүм жөнүндө тааныштырып, устаздар жөнүндө тааныштырып, Ясина мектеби жөнүндө тааныштырып айтып берем иншалла. Хидаят деген эмне дептирсиз? Хидаят деген бул Аллах Таала өзгөчө адамга ушундай бир башка адамга бербеген бир ушундай жолду берет. Хидаят алган адам
ал ар дайым Аллах Таала аны туура жолдорго салып турат. Ал адам уже туура жолдо. Хидаятта жүргөн адам ал уже эң туура жолдо. Анын жүрөгү, мындайча айтканда, жүрөгү ачылган адам. Аллахка чек шүкүрлөр болсун, иншаллах үйрөнөбүз. Жакшы. Сиздер жаза бериңиздер, анда суроолор болсо бере бериңиздер. Азыр шарттары боюнча сиздерге тааныштырып өтөйүн. Өтө эле жеңил шарттары. Бул жерде бардыңыздар, кирдиңиздер, көрдүңүздөр, 1-чи сабактан баштап 75-чи сабакка чейин турат. Эң биринчи ошо жерде видеолорду көрдүңүздөрбү? 5 мүнөттүк, 10 мүнөттүк кыскача видеолор берилген IGTV'де. Ошол видеону көрөсүздөр, 1-чи сабакты көрөсүздөр. Анан сразу аны көрүп бүткөндөн кийин, ал жерде кандай тапшырмалар берилген болсо, ошонун баарын конспекттелеп жазасыздар, аткарасыздар. Анан баардыгын өзүңүздөрдү сөзсүз видеого тартасыздар. Азыр мени мына көрүп турасыздар го. Мени көрүп тургандай ошо видеого ушундай кылып туруп түшөсүздөр. Биз да сиздерди көрүшүбүз керек. Сиздердин устазыңыздар Малика устаза, иншалла таанышасыздар. Анан өзүңүздөрдү ушинтип видеого тартып туруп, анан видеону 1 мүнөттөн ашырбаңыздар. 1 мүнөт жаага жетпей болсо жакшы болот. Анан жөнөтөсүздөр Телеграмга. Телеграмды түшүндүңүздөр, бардыңыздар, көбүнчөңүздөр билесиздер. Телеграмга жөнөтөсүздөр. Эмне үчүн Телеграм? Телеграм өтө ыңгайлуу. Инстаграм, WhatsAppка караганда. WhatsApp группадан ушунча 50 адам видео, анан сүрөт, анан аудио жөнөткөндө телефонуңуздар көтөрө албай калат. Себеби WhatsApp түз эле галереяга сохранять этет. Бүт келгендин баарын. Анан 2 айдын ичинде, 2 ай эмес, даже 1 жуманын ичинде ушунчалык толот. Ошол себептен сиздерге эң оңой, сиздерге да ыңгайлуу, бизге да ыңгайлуу Telegram группа эң ыңгайлуу экен, мындайча айтканда. Ошол жака видео жөнөтөсүздөр, ошол жака сүрөттү жөнөтөсүздөр. Бүт сабактардын баары ошол Telegram группада болот. Бүт суроолоруңуздардын баарын устазага ошол Telegram группага жазасыздар, устазага. Бүгүн 1-чи сабакты аткарасыздар, эртең уже устазага Телеграмга аткардым деп жөнөтөсүздөр. Сөзсүз общий тетрадь болуш керек, жана 12 листтик тетрадтарыңыздарды кайдыгер мамиле кылбаңыздар. Кээ бирки кыздар 12 листтик тетрадьтан ачып алат экен. Таптакыр туура эмес ал. Ошондой эле жука эмелерден, блокноттордон ачпагыла. Калыңдарынан ачыңыздар. Себеби көп жазасыздар, алдыда абдан көп жазасыздар, иншалла. Ошол 1-чи видеону тартып туруп эле 1-чи, 2-чи, 3-чү видео кылып тартасыздар, 3-чү сабакка чейин. Анан аларды Телеграмга жөнөтөсүздөр. Уже 4-чү сабактан баштап аларды жөн эле голосовой кылып эле окуп берсеңиздер болот. Анан сүрөттөрүн жөнөтүп коюңуздар. Ушул жери түшүнүктүү болду. Эгер түшүнүктүү болсо плюс белгисин коюп коюңуздар. Эгер ушул жерде түшүнүксүз бир нерсе болсо, суроо бериңиздер. Анан кийин сөзсүз түрдө жаздырып атканда ушунчалык баягы тамгаларды кайталап атканда көркөм үнүңүздөрдү чыгарып туруп кайталаңыздар. Жаттап атканда алиф, ба, та, фа деп ар бир тамганы, эгерде үйүңүздө коноктор бар болсо, анда эшикке сейилдеп барып, эшиктен кайталасаңыздар болот. Бирок ар бир сабакты окуп атканда көркөм үнүңүздөрдү чыгарып туруп кайталаңыздар. Ар бир сабакты окуп атканда сөзсүз түрдө 20 жолудан, эң азы 20 жолудан, анан көбүнө чек жок, окуй берсеңиз болот. 30-тан, 50-дөн. Анан сөзсүз түрдө тетрадыңыздарга жазасыздар да. 4-чү сабак, 5-чи сабак депчи. Анан ылдый жагына ошол сабактын өзүн жазасыздар. Ошол жерде жазып атканда, мисалы, ба тамгасын деп коеюн, ошол ба тамгасын жазганда тушуна жазып койгула, канча жолу окудум.
20 жолу окудум же 30 жолу окудум деп туруп кашага ошол жерге жазып койгула, ошондон билинет. Себеби эмне үчүн 20 жолу окугула дейм. 20 жолу 30 жолу канчалык көп окусаңыз, канчалык көп окусаңыз ошончолук сиздер жакшыраак ийгиликке жетесиздер. Бул жерде эч бир кыйналуу жок, өтө жеңил. Мугалим Сани жеңил. Мисалы 1-класска барып атканда өзүңөрдү элестеткиле, же балдарыңарды элестеткиле, жөн эле А менен Бны кошконду үйрөтөт, жөн эле баягы тамганы тамгага кошуп окуганды үйрөтөт го. Андан эч бир ойлоно турганда, эч бир мындай кыйнала турганда эчтеке жок. Жөн гана ошону көбүрөөк балдарыңарга окутсаңар, ошончолук бала көнүп баштайт, тили көнүп баштайт, ошончолук тез окуп баштайт. Ошондой элестетиңиздер. Канчалык сиздер көп окусаңыздар, ошончолук тез скорость набирать этесиздер. А бул жерде бизге скорость биринчи очередте. Азыр бул 2 ай басым жасайсыздар, только эле ошол эң жакшы кошуп сөздөрдү окуп калуу биздин максат. Азыр сиздердин максат кошуп сөздөрдү жакшылап окуп калуу, скорость менен окуп калуу. Көрдүңүздөрбү? Ошол себептен количествону көбөйтүш керек. Канчалык сиздер 20 жолу күнүнө атайын бөлүп коюңуздар, бир күндө 24 саатымдын 1 саатын мен ушул эмеге убакыт бөлөмүн. Сабагыма убакыт бөлөмүн. Же жарым саатын, эртең менен жарым саат, кечинде жарым саат убакытын бөлөмүн деп канчалык көп убакыт бөлүп койгула. Бир сабакты окуганда бир учурда окубай бөлүп алсаңар болот. Эртең менен, түштө, кечинде, же намаздардан кийин, кимге кандай ыңгайлуу болсо. Же бир жумушуңуздардан бир эс алуу берген убакытта. Себеби адам мисалы азыр жаттагандан кийин бул жаттаган нерсесин сразу эле айта албайт. Убакыт өтүш керек, ортодон бир 5 сааттайбы, 2 саат, 3 саат убакыт өткөндөн кийин балдарыңарга деле ушул практиканы кылдырсаңар болот. Бир стихотворенияны ырды жаттап атса, мына азыр жөн эле көркөм 20 жолу, 30 жолу кайталасын, оку деп койгула. Болду, ал уже бала ошол момент жаттабаса дагы 1-2-3 саат өткөндөн кийин кайтадан ошону окутсаңар, уже өзү эле жатталып калат ошол ыр. Ошону өзүңүздөргө колдонуп, эртең менен 20 жолу кайталагыла, түштө 20 жолу, кечинде 20 жолу кайталагыла. 3-чү сабактан кийин эч кандай эчтеке жаттабайсыздар. Сиздердин максат бир эле ошол эң жакшы деңгээлде окуп калуу. Качан ушул количествосын көбөйтсөңүздөр, ошондо гана скорость набирать этесиңер. Ошондо гана результатка жетесиңер. Себеби кээ бирки кыздар ушунчалык жалко болот. Ушу баарынан 20 кыздан бирөө же экөө чыгат да, баары сонун 2 айдан кийин укмуш окуп калат, уже скорость дагы бар, уже кадимкидей жакшы Куранды окуп, уже ушундай түшүп калат. Анан берки баягы 1-2 кызыбыз дагы деле эптеп 2 тамганы кошуп окуп атканы. Эмне себептен ошол? Себеби ал устазды алдап атканы. Кантип алдап атат? Устазга жөнөтүп атат, күндө лишь бы ошо устазга сабакты жөнөтүп коеюн, бүгүн анан кутулдум болуп атат да. А бирок количество жок, 20 жолу окуган жок, эптеп ошону 1 жолу, 2 жолу, 3 жолу эптеп мамалап окуду дагы, видеону устазга жөнөтүп койду. Ал устазды алдаган жок. Устазго өзүнүн убакыт саатын аткарат, андан кийин башка окуучуларды окута берет. А сиз да бул жерден өзүңүздү алдап атасыз да. Эгер сиз окубай койсоңуз, 20 жолу количество бербесеңиз, 20 жолу окубай койсоңуз, акыры баары сиздин группалаштарыңыз 2 айдан такылдап окуп атса, а сиз дагы деле кыйналып жүргөн болосуз. Эмне себептен? Себеби күнүнө убакыт бөлгөн жоксуз. Себеби количествону берген жоксуз. А бул жерде канчалык количество көп болсо, ошончолук результатка жетесиздер. Ушуну да унутпаңыздар. Ошол себептен 20 жолудан, 30 жолудан окуңуздар. Андан кийин видеону айттым. Сөзсүз түрдө видеону кандай видео жаздырбаңыздар, 1 мүнөттөн ашырбай эле койгула. Себеби интернетиңер слабый болуп калса, кетиши да кыйын болуп калат. Мисалы, кээ бир кыздарыбыз лап этип туруп 10 мүнөттүк видеону жаздырып коюшат, мисалы окуп атканда. Анан өзү же кетире албай кыйналат, себеби интернет слабый болгон үчүн. Эгер интернет күчтүү болсо кете берет.
Ошол себептен сиздерге ограничение коюлган 1 мүнөттөн эле видеону 1 мүнөттүн ичинде, мисалы мугалим сайын китепти тартып 1 мүнөттүн ичинде окуп, эмне үчүн количество керек деп атканым ушул. Количество канчалык көп болсо, канчалык көп окусаңыздар, ошончолук баягы тез окуп каласыздар. Анан видеого тартканда уже тез тартылат, даже 1 мүнөткө да жетпей калат экен, көрдүңүздөрбү? Анан дагы бир айта кетчү нерсе, бардыгыбыз өзүбүзгө ответственность алабыз, сабактарды убагында тапшырабыз. Сабактар күндө болот, эртең мененки кечки группа, кааласаңыздар эртең мененки тандап, эртең менен саат 7-ден 11-ге чейин тапшырасыздар. Анан кечки группа саат 5-тен 9-га чейин тапшырасыздар. Россиядагы кыздар 11-ге чейин тапшырсаңыздар болот. Анан устаз ошол саат 9-11-лерде сиздердин сабактарыңыздарды текшерип алат. Анан айтайын деп атканым могул кыздар, эгерде ким тойго бардым, той өткөрдүм, бошобой калдым, сабагымды тапшыра албай калдым деген бул шылтоо эмес. Эгерде ким ошентип той кылдым, тойго бардым деп ошондой бир нерселер чыгып атса, заранее 2-3 күн алдын ошол тапшыра турган сабакты видеого жаздырып, сабакты бүт тетрадка жаздырып даярдап койгула. Ошол той кыла турган күнү же бир жака сөзсүз бара турган күнү же бошобой турган күнүңүздө устазга ошол сабакты жөнөтүп коюш үчүн. Эгерде кайсы бир кыз без причины айтпай туруп эле 3 жолу сабактан калса, 3-үчүсүндө эскертилет, 4-үчүсүндө эскертүүсүз группадан чыгарабыз. Ошону да эске алыңыздар, бардыгыңыздар. Жоопкерчилик алыңыздар. Анан кайсы учурда сурансаңыздар болот. Кайсы учурда суранууга мүмкүн. Эгерде мисалы биз билбейбиз, Аллах Таала бизге кайсы учурда оору берип коет. Туруп эле мисалы ооруп калышыбыз мүмкүн. Туруп эле бир эме болуп калат, күтпөгөн нерсе келип калышы мүмкүн. Эгер ошол ооруп кала турган учурда, мисалы биз билбейбиз да, алдын ала бир жумадайын же бир айдайын ооруйм дебейбиз да. Ошол ооруп катуу, мисалы ооруп калсаңар, ошондо устазга айтып койгула: "Устаза, мен ушундай мына ооруп калдым. Жакшы болоюн, анан тапшырам, 1-2 күн убакыт бериңиз" деп сурансаңар болот. Ошондо гана, ошол кыздарга гана улуксат. Калгандары улуксат эмес. Бизде биякта даже окуп аткан кыздарыбыз көлгө баратам, мен жолдо баратам, жолдон сабак тапшырып атам дейт. Потому что үйдөн жаздырып койгон, баарын даярдап койгон, а жолдон тапшыра берет. Кайсы жерде жүрбөсүн, конокто жүрөбү, коноктосуп атабы, эч кыйынчылыгы жок. Видеону кетирип кое берет. Видео 1-2 мүнөттө эле устазга уже жетип калат. Көрдүңүздөр, ошол себептен азыр каттуу эскертип атам. Ушундай безответственно эгер мамиле кыла турган кыздарды 3-үчү эскертүүдөн кийин группадан чыгат. Акчасы кайтарылбайт акчасы. Мына ушундай. Андан кийин сиздердин сабак бере турган устазыңыздардын аты Малика. Малика устазы сабак берет. Өзү Кара-Балтадагы Исламский институтта окуган, 20-й хутур деген исламский медресе бар, Бишкекте, анда окуган, Оштогу Исламский университетте окуган, тажрыйбалуу устазыбыз, уже көптөн бери эле кыздарга сабак берип келип атат, иншалла. Мына ушул устаза сиздерден сабакты алат. Бул жерден видеолорду бардыгын, сабактын баарын өзүм бергем, өзүм жаздыргам, бүт бардыгын. Ал эми бул сабактардын баарын, видеодо сабактын баарын мен жаздыргам. Ал эми сабакты ала турган кыздар, сабакты ала турган устаза Малика устазаңар болот. Бүт суроолордун баарын, түшүнбөгөн жерлердин баарын Малика устазыңыздардан иншалла сурайсыздар. Андан кийин шарттары түшүнүктүү болду окшойт, Эгерде жакшы окуй берсеңиздер, иншалла жакшы окуган 10 окуучу үчүн 500 сом скидка болот. Кийинки тажвид курсуна өтө тургандайын. Бул жакты бүткөндөн кийин Куранды эрежеси менен окуу деген курс бар. Мындайча айтканда, сиздер уже жакшы окуп калгандан кийин уже кош окуп калдыңар. Любой китепти, арабча китепти окуй аласыздар. Бирок Куранды жөн эле окуй бербейт экенбиз. Курандын атайын өзүнүн эрежеси бар экен. Тажвид деп коет, тажвид эрежеси. Ошол эрежени 1,5 ай үйрөнөсүздөр иншалла. Ал уже Куранга тиешелүү эрежелер.
Анан Куранды иншалла 1,5 айда мыкты деңгээлде окуп чыгасыздар. Андан кийин бизде тафсир, фикх илимдери бар. 2 айлык курсту бүткөндөн кийин уже фикка дагы, тафсирге дагы кошулсаңыздар болот. Фикка азыр деле кошулсаңыздар болот. Жана Куран хатым деген сиздерге мындайча айтканда бонус деп коеюн. Бонус катары берилген. Бул акысыз фикх илими. Фикх илиминде билесиздер, дар аталуу, намаз, зекет, садака, нике, талак, орозо, хач деген илимдердин бардыгы, соода кандай туура кылуу деген илимдердин баары ошо фикх илиминде берилген. Ал жактан бесплатно эле кирип устаздан сабак алсаңыздар болот. Иншалла подписка болуп. Анан ал дагы өзүнчө Instagram Куран хатым деген страницада. Анан кийин тафсир илими башталат. Тафсир илими бул уже Куранды сиздер жакшы окуп калдыңыздар, кичине болсо да түшүнүп калдыңыздар. Анан жаттоого киришкенде, жаттоого киришсеңиз деле, киришпесеңиз деле Куранды жаттоого тафсир илимин алсаңыздар болот. Тафсир бул Курандын котормосу, мааниси, маңызынын баары бүт тафсир илиминде берилет. Буга дагы азыр бесплатно эле кирип, жөн эле устазага тапшырбайсыздар, жөн эле көрүп үйрөнсөңүздөр болот. Андан кийин бул жерде хафиза болом деген кыздар да көп. Куранды жаттайм. Хафиза деген бул Куранды толугу менен жаттап чыгуу. Анан жөн эле Куранды жаттайм деген эжелерибиз, апаларыбыз, кыздарыбыз дагы иншалла окуп атышат. Сиздер дагы анан бүткөндөн кийин ушул жакка кирсеңиздер болот. Куран жаттоого. Бул да акысыз. Бул илимди акысыз окуйсуздар. Анан Куран хатым кылуу. Куранды дайыма хатым кылып туруу биз менен чогуу группа бар. 2 айлык курс бүткөндөн кийин ушул курска кирсеңиздер болот. Дайыма биз менен чогуу иншалла хатым кылып турасыздар. Анан араб тили деген курс бар. Бул уже андан кийинки курстар. Араб тили, андан кийин дагы көп иншалла курстар бар. Буюрса да алдыда жакшы хадис илими боюнча ачалы деп атабыз. Алар жөнүндө эми айтып бербейм, азыр баарларын айттым. Мына ушул илимдерди көбүнчөсү көрдүңүздөрбү? Акылуулары бар, акысыздары бар. Ушулардан иншалла илим алып, 2 дүйнөлүк өзүңүздөргө пайда алсаңыздар болот. Себеби деген Ясина Куран курс, мына бул ачылып аткан Ясина Куран курс иншалла азыр 9 ай болуптур ачылганына. 9 айдын ичинде көптөгөн окуучуларыбыз машалла ушу 2 айлык курсту эң мыкты аяктап, тажвид илимин алып, азыр мына кыздарыбыз Куран жаттоо курсунда окуп атышат, фикх, тафсир илиминдерин эң сонун окуп атышат да, машалла. Өтө ошол негизги эле ниетибиз ушул кыздарыбыз, аялдарыбыз, биздин ушу аялдарыбыз ушул көпчүлүгү илим алганга мүмкүнчүлүгү жок. Мисалы көп кыздар жазып калат, айылдан окуп аткандар кыздар дагы, эжелер деле, апалар деле 60-70ке чыгып калган апалар бар. Мисалы айылда туруп 2ден, 3дөн, 4дөн, 5ден балдары бар. Аларды мисалы күйөөм кой бербейт, күйөөм жибербейт университетке окуганга дегендер бар. Даже если күйөөсү жөнөтсө деле кайсы энде 2-3 баласын айылга таштап коюп университетке келип окубайт да. Туурабы? Айылда андан көрө баласын бакканы жакшы да. Баласынын жанында, балдарынын жанында кызмат кылып жүргөн жакшы да. Ошентип мүмкүнчүлүгү жок болуп аткан кыздар үчүн, аялдар үчүн өтө жакшы азыр мүмкүнчүлүк болуп атат да. Ушул рахматын айтып, көп кыздар айтып калат, ушинтип айылдабыз, университетке келип окуй албайбыз, 2ден, 3дөн балдарыбыз бар. Кээ бирки кыздарыбыз болсо ошол Россияда иштеп жүрөбүз. 10 сааттан, 12 сааттан жумушунда барып сабак алганга, университетке тапшырганга мүмкүнчүлүгүбүз жок. Себеби балдарын багат, акча табыш керек, үй салыш керек, кечке ошол оокат менен чуркап жүрөт. Анан илим алганга, атайын университетке окуганга мүмкүнчүлүгү жок. Университетте окуш үчүн толугу менен жарым күнүңдү, даже жарым күндөн көп убактыңды коротушуң керек. Туурабы? Анан кыздарыбыз альхамдулилля мына Москвада, Россияда, Эмиратта, Европада көп, ар кайсы жакта мына көп кыздарыбыз ошол жанталашып иштешет. Жанталашып бир күндө 1 саат, 2 саат убактын бөлүп коет. Зато жакшы мурда билбей жүргөн илимдерге ээ болуп атат. Эң негизгиси бул биздин дүйнө ахиретибизге пайдасын берип аткан илимдер. Көрдүңүздөрбү? Ошол себептен
азыр мен ушунчалык ар бирөөңүздөрдү көрбөсөм дагы, мен дагы ушу биздин берип аткан устаздар да ушунчалык күйөт. Азыр сиздер ушу илим жолуна аттандыңыздарбы? Эми ушу толугу менен ушул жолду карманып туруп, Алла ыраазычылыгы үчүн деп өзүңүздөрдүн нафсыңыздарды жеңип туруп, ушу жерде илим аламын, жетемин, кыламын, жасаймын, ушу илимди үйрөнөмүн деп ушул жерде ушул мыкты деңгээлде окуп чыгышыңыздарды каалап, чын жүрөгүбүздөн каалап атабыз да. Мына мен дагы ушу кээде ушу кээ бир кыздарыбыз суранып, устаза ушундай, менде ушундай бир эме чыгып калды, жумушуман бошой албай калдым деп кээ бир кыздарыбыз суранып калат. Мага уруксат берип туруңуз деп. Ошентип суранып калгандарга чындап эле ушундай жүрөгүбүз кейип, көрдүңүздөрбү? Эгер ошондой болуп калса дагы билгиле, мына илим жолуна мисалы биз билбейбиз кандай жагдай чыгып калат, бирок ошондой чыгып калса дагы дайыма ошол жумушуңар бир жумадайынбы, 2 жумадайынбы бүткөндөн кийин сөзсүз илим алууга кайтышыңар керек. Себеби бул улуу илимдер. Ушул көрдүңүздөрбү, ушул Ясина мектебинин ыңгайлуусу дагы ушунусу да жакшы экен. Сиздер убактыңыздарды коротпойсуз. Мисалы, эгер бир жерге барып илим алыш үчүн, эгер офлайн илим алсаңар, жолуңарга убактыңар кетет, канча деген жолуңарга барыш керек, келиш керек, даярданыш керек, кийиниш керек дегенде, анан ал жерде 1 саат отуруш керек. Бул жерде сиздер ыңгайлуу, жумушта болсоңор жумушта. Канча деген кыздарыбыз ушул Россияда иштеп атып, Швея, кафеде иштеп атып, кыздар жанталашып кафеде иштеп атат. Анан бизге Куранды баягы окуп, өткөзүп берип атат, жаттап атат, ушунчалык жүрөгүң сүйүнөт. Жанталашып ошол иши иштеп атып да, экзамен тапшырып атат, жанталашып. Балдары майда-майда болуп көп болуп атса да жанталашып кой. Мен ушул себеби эне, караңыздар, эне медресе деп көп айтабыз. Эне ушунун баарын, илимдин баарын үйрөнүп алыш керек экен. Эмне үчүн адамдар даанышман болот? Эмне үчүн адамдар мудрый болот? Мудрый адамдар, эмне үчүн алар мудрыйлыкка кантип келген? Бул секрети ошол бир эле илим алып, көп илим алгандыктан. Себеби ал адам көп нерсени окуду, көп нерсени үйрөндү. Ошол себептен ал адам мудрый. Даже если ошол жаш кыз болсо деле, 20-га чыккан кыз болсо деле, бирок көп нерсени ошол 20 жашына чейин, 25 жашына чейин көп нерсени окуп үйрөнгөн болсо, алдыдагы үйрөнбөгөн адам канча деген дагы туура эмес иштерди билбегендиктен туура эмес нерселерди кылып алышы мүмкүн. Үйрөнгөн адам уже билимге таянып анан кылат. Мындайча айтканда, алдыдагы провалдар болбойт илим алгандарга. Болсо дагы ошол ал уже көп нерсени түшүнөт. Ошол себептен аялдарга көрөгөч, даанышман болом десе, бул илим жолунда болуш керек экен. Илим жолунда, илим үйрөнүш керек экен. Илимдүү аял балдарына да жакшы тарбия бере алат экен, туура жолго сала алат экен. Туура балдарына дагы туура багытты да көрсөтүп бере алат экен. Билбеген аял көп нерсе баягы жашоо өзү бу жерде турганы менен ал аялдын эмне болуп өтүп атканы жашоосу жөнүнө кетип кала берет экен. Мына ушундай экен кыздар. Ошол себептен илим алыңыздар, дайыма ушул жолдо болуңуздар. Сиздерге азыр мына мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Ушу Ясина мектебинде башкалардан айырмаланып, мисалы башка мектептерде азыр мына онлайн деп көп ачылып аткан экен. Бирок башкалардан айырмаланып, башкаларда мисалы ушул учурда кириш керек экен. Азыр мына мен отурам, ушул моментте сиздер да азыр угуп отурасыздар. Ушул мен айтып аткан сөздүн баарын жазып алыңыздар, өзүңүздөргө жазып алыңыздар. Бунун баары сиздерге күндө пайдасы тиет. Башка мектептерде мисалы сразу ушинтип кириш керек. Эфир мына азыр эле болот, болду, 2 ай болбойт уже, бул эфир болбойт. Азыр жөн гана сиздер менен мен таанышып алайын деп атам. Андан кийин уже болбойт, андан кийин уже сабакка киришесиздер, иншалла. Башкаларда көрдүңүздөрбү, ушинтип түз эфир болот, анан дайыма ушинтип постоянно ушинтип отуруш керек, сүйлөшүү болот. Бул жердин ыңгайлуусу, сиздерге сабак берилет, уже берилген. Каалаган учурунузда кирсеңиздер болот, сохранять этип койгой өзүңөрдүн личкаңарга, сохраненныйларга кирип, каалаган учурунуздарда окусаңыздар болот. Каалаган учурунузда кайсы жерде жүрбөңүз, жанталашып, сабакты көрүп, аткарып
жөнөтө берсеңиздер болот. Ыңгайлуу жактарын айта берсем өтө көп, эфир уже аз эле калыптыр. Өзүм жөнүндө кыскача айта кетсем, атым Алия. Ушул Ясина мектебин негиздегенмин. Азыр биздин ошол устаздар жөнүндө да айтпай калдым, биякта көрүп көп нерсени эстеп атам. Уже 5 мүнөт эфир уже бүткөн, аз эле калыптыр. Өзүм жөнүндө ошо кыскача эле айтайын, көп нерсени айтпай эле коеюн. Атым Алия, эң негизгиси билип алгыла. Ушул Ясина мектебин негиздеп, ушул сиздердин эң негизги биздин максат сиздердин ушу кыздарыбыздын билим, ислам билим деңгээлин жогорулатуу. Мындайча айтканда, азыр мен исламскийде окудум, Кара Балта университетинде, институтунда исламскийди бүткөм. Ошол жерде окудум, канча деген билимди алдым, андан тышкары. Эми ошол нерселерди, билген нерселерди катып жата бербестен, ошондой эле бу жерде устаздар көп, сабак берип аткан устаздарыбыз өтө илимдүү устаздар, айтып атам. Бир устазыбыз 10 жылдан, 15 жылдан ашык уже билимге берип келатат. Бир устазыбыз ошол эмеде окуп келген, Каирде окуп келген. Ал устазыбыз да өтө билимдүү, тажрыйбасы да исламский Умар атында Ислам университетинде сабак берет. Мындайча айтканда, бүт устаздарыбыз өтө илимдүү, тажрыйбалуу. Көрүңүздөр, эми ошолорду мисалы илимдерибизди катып жата бербестен, мына ушундай онлайн түрүндө ошол илим үйрөнгүсү келип аткан кыз келиндерге, апаларга ушинтип сиздерге жеткизүү. Сиздер мисалы дүйнөнүн башка четинде болсоңуздар, канча кыздарыбыз Европада, кыргыз эле кыздарыбыз Европада, Казакстандан канчасы кирип атат, Тажикстандан, Өзбекстандан, Кореядан, Европадан, Россияда канчасы, көп Россиядан, Кыргызстандын эле аймактарында канчасы. Мына ошолор мисалы барып келип ала албайт, жумушта, башка жакта, Эмиратта жүргөн кыздарыбыз да бу жерден канчасы илим алат. Эми сиздер да бул жерге жазып өтүңүздөрчү, мен да билип алайын. Сиздер азыр кайсы аймактан чыгып жатасыздар? Бул жерде суроо бар экен, хайзы келген учурда сабак окуса болот. Себеби бул жерде сиздер Куран кармабайсыздар, Куран окубайсыздар, аз жөн гана тамганы кошуп окуйсуздар. Бул жерден хайзыңыздар келип атса деле, китепти кармап окуй берсеңиздер, сабакты тапшыра берсеңиздер болот. Анан да бир нерсе, кыздар, азыр эстеп атканда айтып коеюн, сиздерди 2 группага бөлөбүз. Бирөөсү скоростной окуган кыздар болот, уже тамганы билген, уже тамгаларды мурда үйрөнгөн, кичине болсо да кошуп окуган кыздар скоростной группага киресиздер. Же болбосо кайсы кыздар өзүнө өтө ишенип, мен бир күндө бирден эле сабак тапшырасыздар, өзүңүздөрдү кыйнабаңыздар. Бирок кээки кыздар бар, мисалы бул сабактар бир сабак аздык кылып калат дагы, 1ден, 2ден, 3дөн тапшырам деген кыздар бар. Ошол 3дөн, 2ден тапшырам деген кыздар скоростной группага кириңиздер. Саат канчага чейин? Көбүңүздөрдүн сурооңуздарды окубай кетейин, уже эфир бүтөйүн деп атыптыр. Бул проект канча убакытка чейин? Уже 9 ай болду. Ноябрь айында башталган 1-чи поток. Сиздер азыр 7-чи потоксуздар. Электронный китеп болобу? Электронный мугалим Санидин электронный китеби бар, бирок бербейбиз сиздерге. Эмеде бар, Play Marketте деле мугалим Сани бар, бирок ал жактан окубаңыздар. Себеби бул мугалим Сани китеп доступный. Кайсы кыздар Play Markеттен окуйт. Эгер Европада болуп бул китепти таппай калсаңыздар, эгер Эмиратта болуп бул китепти таппай калсаңыздар, даже Кореяда ушул китеп сатылат экен, бүт эле мечиттеринде, Россиянын бүт эле жеринде сатылат экен. Ошол себептен сатып алыңыздар. Фик илими мени да хайса болгум келет. Амин ажмайын. Ушул илимдердин ссылкасын Куранда түшүнүп, наизусть билим келет. Ушул бул жерге жазыңыздар, кыздар, сиздер кайсы аймактан чыгып жатасыздар? Канчанчы? Сабак бүтүп атат окшойт. Азыр кайра чыгайынчы сиздерге. Кайра чыгайын, кайта кириңиздер. Уже бүтүп атат. Сиздердин суроолоруңуздарды окуй албай калдым, чечпей калдым.